Улуу дейбиз урмат сыйга бөлөнгөн. Улуулугу адам затта көрүнгөн. Ал мугалим өмүр бою эмгекте жашообуздун оор жүгүн көтөргөн. Мен Кочуманова Элнора. Мугалимдик кесипти аркалай баштаганыма 3 жылдын жүзү болду. Мына ушул жылдар аралыгында мен мектептен жан дүйнөсү таза жаңы досторду, кесиптештерди таптым. Мугалимдик кесип мага ата-энемден өткөн. Анткени менин ата-энем экөө тең өнөр адамдары, мугалим болуп эмгектенип келүүдө. Учурда Баткен райондук балдар музыка мектебинин мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы? Жакшы келе алдыңарбы? Ооба. Жакшы. Балдар, анда эмесе бүгүнкү биздин хор сабакты баштайлы. Биз хордон алдым. Эмне бар эле? Распевка болсак, азаматсыңар эми распевка бул бизге эмне үчүн керек балдар? Ачуу үчүн, да? Биз ырдоодон алдын үнөбүздү ошол ырга даярдап, көнүгүүлөрдү жасап, андан кийин эмне кылат экенбиз? Экенбиз, жакшы, азаматсыңар. Анда эмесе, кийинчерээк драмадан баштасак, даярбызбы? Нотасын үчүндүктө атайбыз. Балдардын жан дүйнөсүнө үңүлүп кирип, алардын ойлорун, кыялдарын угуп, мамилелешүү мага рахат тартуулап, ишке болгон кызыгуум ого бетер артууда. Эл мугалими Мамадами Байымбетов мугалимдик кесип мамилелешүүнүн, пакизалыктын, сооп жыйноонун, бала астында күндө сыноодо туруунун кесиби деп пикиринен айткан эмес. Бош мезгилимде музыкалык аспаптарды ойноо менен өзүмдүн жан дүйнөмдү байытып рахат алам.
саламатпы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр.